Бүгүнкү жыйналганыбыздын негизги себеби мага телефондон же болбосо келди кетти болгон кишилер Кыргызстандын көпчүлүк областтарынан, райондорунан орозо ичи деле тынчтык берген жок. Ар кандай сунуштар менен чыгышат. Биз өткөндө мен макул эмесмин кыймылынын активисттерин, саясий кеңештин мүчөлөрүн жыйнап акылдашканбыз. Биздин барар жолубуз кайсыл болду, эмне болду эми? Баягы мен макул эмесмин деген элдик кыймылдын келечеги кандай болот? Эмне үчүн мен макул эмесмин деген элдик кыймылдын талаптары эч кайсы бийлик органдары тарабынан көзгө илинбей атат, же эске алынбай атат деген сыяктуу суроолор жаралат. Көп ойлор пайда болот. Анын аягында бир канча кишилерден ушундай сунуш түштү. Мен макул эмесмин деген элдик кыймылдын бүтүндөй талабын көтөрүп жүргөн Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы. Мына ошол 15 октябрда кечинде өзүңүз жарыялагансыз, ушундай элдик кыймыл жаралат. Ушул элдик кыймыл өзүнүн ишин жакшыбы, жаманбы аткарды. Кандай деп айтсак, биз ушул 200 миңден ашуун киши кол койбогондору электрондук кол коюулар менен, айрыкча биздин сыртта жүргөн Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн биздин жарандарга терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Биздин Кыргызстандагы жарандарга караганда сыртта жүргөн жарандар аябай активдүүлүгүн көрсөтүштү. Абдан чечкиндүүлүгүн көрсөтүштү. Биздин Кыргызстанда бираз дале болсо же аң сезимибиз жетише элек, же кайдыгерлик оорубуз кала элек. Мен ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, дагы бир жолу ошол Россия Федерациясында сыртта иштеп жүргөн биздин кыргыз убактылуу сыртта жүргөн жарандарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Негизги көптөгөн идеяларды берген дагы ошолор. Көптөгөн сунуштарды айткан дагы ошолор. Мына Фейсбуктан байланышып калган болсоң, негизинен көпчүлүк сунуштар ошол жактан түшөт. Ошол сунуштардын бири эми баягындай практикага өтсөк, конкреттүү иш-чарага өтсөк дегендей сунуш болуп атат. Аны кандай сунушташат? Ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына мен макул эмесмин деген элдик кыймылды бириктирүү жөнүндө сунуш болуп атат. Бириктирүү себеп биздин мыйзамдарга ылайык элдик кыймылыбыз кандайдыр бир саясий күчкө ээ боло албастыгын көрсөттү. Биздин жыйнаган колубуз 300 миңге жеткен жок. 300 миңге жетсе, биз аны конституциялык жол менен референдумду сунуш кылмакпыз. Башындагы биздин максатыбыз ушул болгон. Бирок жыйнай алган жокпуз. Экинчи жагынан кубанаарлык жак, башта аябай каттуу аракет кылсак, 1,5 миң, 2 миң кол жыйнасак, бул сапар 200 миңден ашуун кол жыйналганы бул биздин демилгенин элге таандык экендиги, эл тарабынан каттуу колдоого алынгандыгынын бир белгиси. 2017 жылы түзүлгөн ушул мен макул эмесмин деген элдик кыймылдын алдына койгон 4 негизги талабы, бардык талабы өзү 7. Ошол 7 талаптын бардыгы бүгүнкү тарых турмуш көрсөттү, аба менен суудай Кыргызстанга керек экендиги. Биринчи талаптардын бири эмнени койгонбуз биз? Кыргыздын кен байлыктарын казууну токтотуу. Кыргыз көзүбүздүн жашындай болгон мөңгүлөрүбүздү жардырууну токтотуу. Ар кандай зыян келтирүүчү жардыруу, жер казуу иштерин токтотуу деген маселенин биринчи катарында коюлган маселелердин бири. Мына азыр жакшыбы, жаманбы, жок дегенде уран казууну токтотуу жөнүндө мыйзамдын долбоору Жогорку Кеңеште каралып атат. Бирок ошол эле учурда тешиктен чыгып кетип, кайрадан эшиктен киргени келатат Жогорку Кеңеш. Себеп өкмөт кеше жарыя кылды, 7 кен байлык кайрадан сатыкка коюлат деп. Анан кабарыңыздар бар. Угуп атсаңыздар керек. Дүйнөнү дүңгүрөтүп жар салып атат. Кытай бизге 7 миллиард долларлык инвестиция салганы калды деп. Сени жакшы көргөндөн салып атабы? Сени сүйгөндөн салабы? Же сени багайын деп сыйлагандан салабы? Эмне максатта салынат? Кандай максатта салынат? Кандай шартта салынат? Биз канча жолу кулак кагып атабыз?
Бирок акылына келбей атат бул бийлик. Таптакыр эсине келбей атат. Кээ бир учурда ушундай ой кетет. Ушуну каалагандан эмес, ошону түшүнбөгөндөн ушул жолго баратат. Түшүнүш үчүн өкмөттө, жогорку кеңеште сабаттуу инсандар отурушу керек эле. Бирок алардын сабаттуулугу, алардын акыл дареметин мен айтпасам деле өзүңөр көрүп атасыңар. Бири-бирине кеткен бийлик менен келген бийлик бири-бирине кандай аттарды коюп атканын деле менсиз эле угуп атасыңар. Бирин-бири эмне деп атап атканын деле угуп атасыңар. Өткөндө бирөө айтат, бир аз болсо жылыш бар деп. Мен жылыш жок деп айткан жокмун, жылыш бар. Жылыш артка бар. Токтоп турган машина жылып атат, бирок артка кетип атат. Жылыш бар, анын маселе жок. Аны бюджеттин толтурулушу боюнча карасаңыздар болот, салыктардын жыйналышы боюнча карасаңыздар болот, сырттан келген акчалардын көлөмүн карасаңыздар болот. Биз артка кетип атабыз. Дээрлик бүгүнкү күндө 4 миллиард сом казнага түшкөн жок былтыркы жыл менен салыштырмалуу. Ал деген сөз мугалимдердин эс алуу өргөдөн чыккандан кийинки акчасы берилиши күмөн деген сөз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өкмөт ар кандай бир акылыңа келбеген бир салыктарды ойлоп таап атат. Батирге берген үйлөрдөн салыкты алышыбыз керек деп атат. Аны кантип табасың сен? Сөзсүз түрдө каттоого турушу керек дейт. Каттоого тургузуш ал өкмөттүн милдети, бийликтин милдети, ал адамдын милдети эмес. Эми элестеткиле да Нарындан же Баткенден, Оштон кишилер келип, агасынын же эжесинин үйүнө 2 жылга студент болуп туруп калган болсо, ал Батирге туруп атпайбы? Демек ошол агасы же эжеси өкмөткө салык төлөшкө милдеттүү болосун деп атат. Сен аны багып атканың бир, үйүңө жайгаштырганың 2, андан сырткары өкмөткө акча төгөсүн деп атат. Анын айырмасын ким билет? Бүгүнкү күндө эч ким унчукпай атат. Эч ким унчукпайт. Адаттагыдай Модумаров биринчи жолу чыгат дагы, 2 ай уртепкеге алат. Ыркырап жүргөн жана короодогулар. Анан күздөн баштап кокуй ошондо чын айткан турбайбы деп анан дагы ойгонот. Бүгүн эскертип коюшубуз керек. Бул аябагандай туура эмес демилге. Баягы бир азамат демилгелегенде иштеп аткан пенсионерлердин пенсиясын токтотушубуз керек деген демилге сыяктуу да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын эли өзүн өзү багып атканда жок дегенде тоскоолдук кылбачы. Мына ушул суроону коюшубуз керек. Анан натыйжада биз эмне деген чечимге келдик? Мен макул эмесмин деген элдик кыймыл бүтүн Кыргызстан саясий партиясына толугу менен ушул пикирлеш, санаалаш, талапташ болгондон кийин биз бир чоң саясий күчкө айланышыбыз керек дагы. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Кыргыз конституциясында, Кыргыз мыйзамдарында көрсөтүлгөндөй каттуу саясий талаптарды койгонго 100% укугу бар. Саясий күрөштөрдө күрөшүүгө укугу бар. Элдик кыймылда андай укук жок. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы, анын саясий кеңеши 100% мойнубузга ушул жоопкерчиликти алабыз дагы. Мындан ары карай партиянын атынан кыймылдайбыз. Кимде кандай суроолор бар? Жок, бир суроо бар. Ошондо бүтүн Кыргызстанда кадимкидей эле мүчө болуп, кадимкидей болуп калса ошондо жазса, арыз жазса. Арыз жазат, биз муну жөнөкөйлөштүрөбүз. Баягы мен макул эмесминге электрондук кол топтоо жүргөн сыяктуу эле биздин партияга электрондук катталууга мүмкүнчүлүк жасайбыз. Кайсы жакта жүрсө, ошол жакта жүрсүн, Америкада жүрсө да, Кореяда жүрсө да, кайсы жакта жүрсө, электрондук катталып, мен ушул партияга кабыл алыңыз деп электрондук катталса, биз электрондук каттоо жүргүзөбүз. Могу эски бийликтин тушунда паспорттан улут деген графа алынып салынды да. Анан ушул маселе бир көтөрүлөт деле кайра токтоп калат да. Анан бул деген мындай терең түшүнгөн адамга кыргыз улутун жоклуу программасы да. Бүгүн мына экс-президентке депутаттык комиссия айып коюп атат. Бул жөнүндө сөз жок да. Анан экономикада, саясаттан бул маселенин алдында
нерсе катбай калат ушул маселелер көтөрүлөт. Эмил мырза абдан туура айтып атасыз. Биз кезинде ушул маселе боюнча дагы өзүбүздүн оюбузду катуу айтып чыкканбыз. Ар бир нерсе өз аты менен аталат. Жалпы мал деп коебуз дагы, малдын ичинде кою бар, эчкиси бар, жылкысы бар, ую бар, топозу бар, баары бар да, аттары бар да. Анан кандай эле бул Кыргыз Республикасынын жараны деп коет дагы, анын ичинде кандай жарандары бар? Кимсиң сен? Биз мамлекетке ат берген улутпуз. Титульная нация деп коет. Эми ошону жазбаганыңдан кийин аны маселен Түркияны өзүңүз билесиз. Түркияда ким болсоң ошол бол. Паспортунда түрк болуп жазыласың. Бизде өзүбүздүн атыбыздан дагы айырып атат. Биздин ушундай укугубуз тебилип атат деп канча какшап чыктык. Мен соңку кездерде көп айта турган болуп калдым ушул сөздү. Таянарың жок да. Таянаар элиң жок. Маселен кече Москвада караңыздарчы. Иван Голунов деген журналистти Баңгизатты чөнтөгүнө сала коюппу, батирине сала коюп, милициялар барып кармап, аны камап койду. Бүтүндөй эл көтөрүлдү го. Көтөрүлүп чыгарып алды го. Чыгарып натыйжада 2 генералды жумуштан алды. Аны камагандардын үстүнөн өздөрү кылмыш ишин козготуп, өздөрүн эмне үчүн башкаларга сабак болсун деп атат. Көчөдө келаткан кишини ал эмне үчүн ушул журналистти камап атыптыр? Баягы Кыргызстанда дагы ошол мафия бар. Мүрзө мафиясы, мүрзө. Баягы бүгүнкү күндө кабыргадагы сатып алып жатып атпайсыңбы? Мынаксы азыр Бишкектин тегерегинде канча миңге чыкты? Мен укканыма караганда 90 миң сомдун тегереги. Өлөрдүн алдында 90 миң сом камдап коюшуң керек да, ансыз сага жер бербейт, көнбөй коет. Мына ушул күнгө жеттик биз. Кайдыгерликтин кесепетинен ушул күнгө жеттик биз. Тоготпостуктун кесепетинен ушул күнгө жеттик. Эч нерсени тоготпойбуз биз кыргыздар. Эч нерсени ойлонбойбуз. Мына ошол журналистти чыгарып алууга милдеттүү болду, мажбур болду. 2 күндүн ичинде чыгарды, кечирим сурап атат. Кечирим сурагандан кийин дагы баягы митингди токтотушкан жок. Эмнеге? Кийинкиге сабак болсун деп. Бизде Эмил мырза, кыргыз деген атыңды паспорттон алып салам десе дагы ун чыккан жок кыргыз. Атаңдын атын башкача жазып койсо дагы ун чыкпайсың. Сенин туулган жериңди башкача жазса да ун чыкпайсың. Мына Кадамжайдагы Хрущевтон бери ушул жерден добуш беребиз, Абышкам экөөбүз деп сыздаган кемпирдин аты жөнү Чүй областынан чыгып атат, ага дагы ун чыкпайбыз. Кантип? Ошон үчүн жанагы мен макул эмесмин деген кыймылдын талаптарынын ичинде Эмил мырза биз майдалап айткан жокпуз. Негизги ушул улуттук ар намыс, ариет деген маселе ушунун ичинде бар. Толугу менен бул системага эл ишенбей калат. Укук коргоо жагын кара, кайсы жагын карабамын, бүт иштебейт. Жерлерде элдер бүт нааразы. Ушуну кантип оңдошубуз керек? Кантип биз ушул бакубат жашоого келебиз? Рахмат, Медер мырза. Сиз Ысык көлдөнсүз, Ооба. Ысык көлдүн кайсы районунансыз? Мен Ак Суу районунан. Мына ошол Ак Суу районуна барасыз, сурайсыз да. Биздин депутат ким деп сурайсыз. Билбейт. Эл билбейт. Биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы конституциянын кабыл алып атканда тикеден тике каршы чыкканбыз. Биз партиялык тизмеге бара албайбыз. Бизде партиялык түшүнүк жок. Биз ага жете элекпиз. Биз уруучулуктан да чыга элекпиз. Партияны жөн коелучу. Себеп баштакы ойдон эле кыргыздар өзү тааныган инсан сиз айткандай болуп, Ак Суу районунан, Түп районунан же болбосо Караколдон бириктирип бир депутат, 70 миң шайлоочуга бир депутат чыккан. Биз көзүбүз менен көрөлү, угалы тилин, сүйлөй алабы жокпу? Түшүнөбү жокпу? Бюджет деген сөздү айта алабы же жокпу деп илгери электен өткөрөт эле. Партиялык тизмеге киргизип койду. Эмне үчүн? Баягындай уурусу дагы, кылмышкери дагы, башкасы дагы ошонун ичинде жамынып алып келе берсин деп. Ушул системаны токтотолу деп биз бүтүн Кыргызстан партиясы 10 жылдан бери күрөшүп келатабыз. Ким укту? Ким колдоду?
Ким бизди таяп сөйөп койду? Мына бүгүн келип сиз суроо атасыз Медер мырза. Эгер биз парламентке барып калабызбы, башка жерге барып калабызбы, биздин партиянын милдетин ушундай кылып алабыз биз кыскартабыз. Эми караңыз, партиянын жетекчиси оппозицияда, анын партиясы бийликтин колтугунда. Бул Кыргызстанда гана болот. Башка эч жерде болбойт. Дүйнөнү кыдырып келгиле мага десеңер. Биз кимбиз? Ошон үчүн бизге партия деген жарашпайт деп кыйкырып келем. Жарашпайт. Болбойт. Биз ага жете элекпиз. Мына Австрияны карагылачы. Австрияны карагыла. Биздин тил менен айтканда алардын биринчи вице-премьери да, вице-канцлер. Ошол аларда парламенттик башкаруу, премьер-министр жетектейт өлкөнү. Өзүнүн орун басары бир ашканада олтуруп, бир аял менен сүйлөшүп олтуруп, эгерде сен келсең ушундай жумуштан жардам берем деп коюптур. Жардам берген жок. Берем деп сүйлөшүп атат. Ошол чыгып кетип эмне болду? Эртеси күнү митинг болбой туруп эле өзү кетти отставкага. А премьер-министр эмне деди? Мен аны менен кызматташа албайм деди. Партиясын алып чыкты. Коалиция бузулду. Кезексиз шайлоого баратат Австрия. Бир эле кафеде олтуруп чай ичип койгондугу үчүн. А бизде кеткен президент, келген президент айтып атат, $30 миллион мыйзамсыз шайлоого сарптады деп атат. Эмне деген мамлекетпиз биз? Ал мыйзамсыз олтурат деп жарыялады. Туура уктуңуздарбы? Легитимсиз деди. Колхоз башкармасы деди. Эч ким унчукпайт. Баланчы түкүнчүдөн баланча миллион алыптыр деди. Эч ким унчукпайт. Биз эмне болгон элбиз анда? Биз эмне болгон мамлекетпиз? Ким бизди тескеш керек да, ким бизди башкарыш керек? Эмне болгон улут болдук биз? Бул дүйнөгө маскарасы болду да, кандай дейсиңер? Кечээ эле Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны өттү. Эгерде ал журналист эмес, ал бир саясий партиянын мүчөсү эмес, же башка эмес, экс-президент деген макам бар. Экс-президент азыркы президентти легитимсиз деп жарыялады. Мыйзамсыз деп жарыялады. Мындайча айтканда, никесиз туулган бала деп айтты. Бийлик ошондой да, же мыйзамдуу, же мыйзамсыз. А биз сиздер менен бирге 2017-жылы президенттик шайлоо бүтөөрү менен жарыялабадык беле? Мыйзамсыз шайлоо өттү деп. Эмне үчүн укпадык анда? А ошол баягы мыйзамда көрсөтүлгөндөн сырткары акчалардын суудай агып атканын какшап айтпадык беле? Сокур менен келесоо гана көрбөй атат деп. А эмне үчүн анда унчукпадык? Мен ошондон кийин сунуш кылып атам. Баягы көзгө көрүнгөн эле кишилерди камай берип, астындагы акча жасагандарды унчукпай койбой, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн дагы жоопкерчиликке тартыш керек. Сөзсүз түрдө жоопкер. Эмне үчүн? Кийинкиге сабак болсун. Тарыхка сабак болсун. Сен Борбордук шайлоо комиссиясы ушундай мыйзамсыз шайлоо өткөрдүңбү? Эрте кечпи жатаар жериң абак болот дегенди түшүнүш керек алар. Болбосо миллиондорду жасап алып кете беришет. Эмне кылат? Биздин президенттик мөөнөт дагы 6 жыл. Эмне үчүн 6 жыл кылып койгон? 6 жылда ал, ич, уурда, жыйна, кет дагы жата бер. Себеп кийинкиге сен элден көз карандысысың. Миллиондорду жыйнагандан кийин эмне кереги бар кийинкиге барып? Кандай дейсиздер, урматтуу кыргызстандыктар? Же мен калп айтып атамбы? Же туура эмес сөз айтып атамбы? Эгер туура болсо айланайындар, үн коштоп койгулачы садакаларым кыргызстандыктар. Мен сиздерге Кыргызстанга кайрылып атам да. Элбиз го, акыры элбиз го. Бир үн каткылачы садакаларым. Же интеллигенттин үн ката албайт, же аксакалың үн ката албайт, же акын жазуучуң үн ката албайт. Эмне болгон эл болдук биз? Башка мамлекеттерди карасаңыздар, туура эмес иштер болсо, акырын эле эл чыгып өзү ордуна коюп коюп атпайбы? Бизде бүгүнкү күндө ага жаштар менен биз биригип жерлерди кыдырып, ушу өзүбүзгө окшогон жаштарды чогултабыз. Кайда кереместе. Ар бир жерде биз баягы эл көзөмөл деп
баягы элдин көйгөйүн көрөлү деп бүт жерлерди кыдырып атабыз. Мына мисалы жараткан сизге ыраазы болсун кылып аткан иштериңизге, ар бир айткан. Мына мисалы чыныгы бүгүнкү сындаган адам бир жагы сизсиз. Канчадан бери сындап келатасыз. Мындайча айтканда адилетсиздиктин оппозициясы сиз болуп атасыз да. Бизде мамлекетте мындайча айтканда. Анан бул уран тууралуу жана сиз айтканыңыз маселени биз атайын барып көрүп келдик. Ошол өзүңүздөр билгендей балыкчы бизде куш келип абдан шамал аркырап жанагы ачылган мына Аскат көрдү өз көзү менен ачылган карьер шамал менен уранды ушундайынан алып кетип атат. Бул экологический катастрофа болот. Кыйкырып бакыра турган эме болот. Бияка үйлөсө чүйгө алып келип атат. Мал жан бүт жүрөт. Суу эмесин ичип атат. Мына биз барып катып келдик. Булар эмне деп атышат? Декабрда деп атышат. Декабрга чейин биз эмне такыр эле кырып жок кылышыбыз керек. Мисалы. Эмнеге булар эгерде мен мына сөз бердим деп айтып атса, эл башчыбыз, кол койдум деп мактанып атса, анда жаппай бертеси бар. Сөз ошончо күчтүү экен. Мисалы. Эмнеге деген мына мисалы мен бала чакам жашайт. Ата бабам жашап келген. Менин келечегим бардыгыбыздын келечегиде биз жүрөбүз мына. Анан сунуш ага. Азыр жаштар көбү сизди колдойт. Бир жерге жыйын кылыңыз. Ушул толугу менен чогулуп келели. Биз мына 7 тууганды чогулталы. Бүт элдин баарын бириктирип келели. Ушул жерге кой келип турган талапты. Мындай эле менин оюмча, биздин оюбузча талапты катуу эле коюш керек. Ошол жерде талабыбызды аткармайынча турушубуз керек. Себеп дегенде биздин көз караш боюнча бул мындай оюн ойноп баягы баланы ыйлап келсе акырын сыйлап болду балам бар жакшы эчтеке болбойт деп кетип коет. Ошондой эле болуп атат. Биздин оюбузчачы эчтеке жылыш жок. Жанагы эле мындай бир нерселер болуп атат да. Акырын келип алдап кетип атышат. Медер мырза, ушуну алдабай турган кылып көздү ачкан, түшүнгөн кишилер айтса укпай атабыз да. Мен жана айттым, дагы бир жолу кайталайынчы. Ушул таамай сөздөн пайда жок экенде таянарың болбосо. Биз турабыз мында. Эми Медер мырза. Тугандан чогулуп келебиз. Медер мырза, мен чын айтайынбы, азыр бүгүнкү күндө эч кимге ишенбейм. Сиздер айтып атпайсызбы, саясатчылар бирөөнө ишенбейбиз деп. Мен элге ишенбей калдым. Неге? Бул жөнөкөй куру сөз болуп калды. Айта беребиз да, талап чечилмейинче ордубуздан жылбайбыз. Жалган сөз да. Жыласын, кетесин. Башыңа күн өтүп кетет, курсагың ачып кетет, башка болуп кетет, же берген тыйын бүтүп калат. Кетет баары. Анан кур кыйкырыктын кереги жок. Биз маданияттуу түрдө күрөштү күчөтүшүбүз керек. Кандай? Салттуу, мыйзамдуу шайлоолор болот. Ошондо гана эл таза болсо, тазаларды алып келет. Калган учурларда көчөгө чыгып андай мындай деген нерселерде бул бир аз маданиятсызыраак болуп калат. Бирок бүгүнкү бийлик ошого алып келди. Эмнеге? Көзү сокур, кулагы дүлөй, эч нерсени түшүнбөйт, эч нерсени көрбөй калды. Мына 7 кен байлыкты кайрадан сатыкка койгонду токтотпосо булар абдан жакшылык менен бүтпөйт, Кудай сактасын. Мына чаткалды карап көрүңүздөрчү. Сиз айтып аткан экологиялык ушундай бир апаат мына чаткалда, мына Кадамжайда, мына Нарындын Солтон Сарысында биз кышында барып көрүп келдик. Бардык жерде аябагандай чоң апаат бар. Мына чаткал Алабука уламдан улам үн катып кыйкырып атат. Балдар чала төрөлүп баштады. Уйлар, койлор ошол жерден жана сиз айткандай суу ичкен бүтүндөй мал жандыктардын баары жабыр тартып атат. Баягы момундай эле көтөрүп жүргөн капты билесиздер да, көп эле мешок деп эле өлдү бүт баары түшүнбөй эле. Ошону сала коюп балык кармаган жерлерибизден бир тирүү балык чыкпай калды деп жаштар кайрылып атат. Мына экологиялык жаратылыштын апааты ушул. Эми ушундан кийин дагы түшүнбөсөк, ушундан кийин дагы ун чыкпасак, ушундан кийин дагы аким жыйнап алып, мына Солтон Сарыда ошондой болду. Эл аябай каттуу талапты койду. 2 жумадан кийин ар бир аксакалды терип аким жыйнап алды. Чай берди. Аксакалдардын баары макул айланайын, эми касса казыптыр да деп кайрадан артка кетти. Эмне болдук?
Эмне болдук биз, кандай улут болдук, кандай эл болдук. Мен сиздин оюңузду түшүндүм. Мындай. Мени колдоштун кажети жок. Келгиле кыргыздар. Өз келечегибизди колдойлучу. Өзүбүздүн акылыбызды, өзүбүздүн келечегибизди, өзүбүздүн балдарыбызды колдойлучу. Кан какшап айтып атканым ошол. Мен корком. Неге? Мына азыр ошол жерлердин баардыгы адам тургус болот. Кече ошол сиз айтып аткан маселе боюнча балыкчыдан бери карай Сары Камышка чейинки ашканаларды курган жолдун боюндагы анча мынча бир иштерди жасап аткандардын баары ал жерден көчүш керек деген маселе коюшуп атат. Эмнеге? Себеп ачылып калыптыр. Зыяны башталат экен. Билген кишилер бар. Арасында ар кандай адистер бар. Баягындай аты жаман оорулар чыгып баштап атат деген сыяктуу. Демек ал жерден эл кеткенден кийин Ысык көлдүн көркү кайда кетет? Акындардын алп акыны барып айткандай, ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо дейт. Ысык көлгө эл барбаса, Ысык көлдө эл жашабаса, Ысык көлдүн төгүлүп турган өрүктөрү болбосо, көлдүн касиети, көркү кайда кетет? Анан ошол жерден биз момунча миллион бир доллар табат элек деп анан бүтүндөй жерибизди какшатып алгандан не пайда табабыз, айткылачы. Ошон үчүн жанагы 7 миллиардка кол койдук деп калпакты көккө ыргытып аткан азаматтарга айтам, токто айланайын, токто. Өзүңдү бас. Бая Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасы ачылды деп калпакты көккө ыргытканда айтпадым беле? Токто айланайын, өзүңдү бас. Сен бир нерсени түшүн. Чек ара ачылса сен эмне пайда табасың? Чек ара ачылса кыргыз дыйкандары жабыр тартат. Эмне үчүн? Күнөсканалар менен оокат кылып аткандар, курулган күнөсканалардын баары жабыр тартат. Эмнеге? Өзбекстандан ошол помидор, Өзбекстандан ошол пияз келип баштаганда сеники өтпөйт. Себеп сен 1 килограмм помидор өндүрүш үчүн 100 сом сарптасаң, Өзбекстан 30 сом сарптайт. Келип 10 сом пайдасына сатат 40 сомго. Сен 100 сом калабы? Эми түшүнүп, кийин аттың деп бармагын иштейт. Жанагы айтат го, сабаксыз муун келгенде мамлекет өзүнө жоголуп келгендей. Анан биз ата-энелер мисалы февраль айынан бери ошол билим берүү, сазга бакты, сазсыздык жаратат, ушу келечекте муунда кандай ушул деп ыйлап келатабыз да, мисалы жанагы эркелерин болбосо кемшеңдей ыйлап не пайда дегенде ата-энелер февралдан бери канча бүт Кыргызстанга же болбосо дүйнө жүзүнө да ошо ата-энелердин көйгөйүн алып чыгып, ошо атабыз чыгып атат да, анткени ыйлабыз энче кайта дегендей. Анан биз кай жерге гана барган жокпуз, кай жерде гана жазган жокпуз, ошол бириккен улуттар уюм эле калды окшойт, бизди кайрыла турганчы. Анан 5-6 жылдан бери биз сөздүн ачыгы ошо экс-президенттин кан кудасы менен жекеме-жеке чыгып эле мына аялдар күрөшкө чыкты. Биз канча далилдер менен бердик, фактылар менен бердик, эч көрсө табакташ болот экен, мындай жакындан тең туштар болот экен, анан кимдин каякта эмеси биз эмне калктын аябы катмары бизди уккан киши болбойт экен да. Анан ушул бүгүн сизде ошол мен макул эмесмин, ошо сизди чогултуп атат, мындай жыйын болот экен дегенде мен сизге ишеним менен мындай катты да алып келдик да, аны жекече өзүңүзгө тапшырабыз. Анан ошол боюнча да сиздин үнүңүздү угалы деп да бүгүн келдик да, ошол билим берүү боюнча сиздин оюңуз кандай? Мисалы Гүлмира Каримовна кириш деген абдан оор экен, ага караганда өтө жака кирсең мындай жазылсаң кирет экенсиң. Анан ошол сыяктуу азыр маселе абдан орчундуу турат да, биз ошо ата-энелердин көйгөйүн уга турган адам барбы дегендей. Ошо коррупциянын бетин ачып факты менен берип атсак дагы ошол биздин көйгөй угулбай келатат. Биз дагы эле бирок токтотпойбуз, ушу мененчи дагы эле барчы жерге барабыз. Атыңыз ким? Динара. Динара айым. Мугалимсизби? Мен негизи билим берүү тармагында 37 жыл өзүм тажрыйбам бар да, анан ошо сиз өкмөттүн курамында болгондо эле сиз деле тилдеп канча жүрдүм, ошо сиз менен кошо даже иштешип калганбыз да. Анан ошол үчүн айтайын деген, анткени сиз ушул биздин көйгөйдү түшүнүп турасыз. Көйгөйдү жараткандардын бири силерсиңер да, мугалимдер. Келиңиз, бериңиз. Шайлоодун бүт баарын жайлаган силерсиңер. Мына
билим берүү системасы бул өзүнчө бир чириген система азыркы бүгүнкү күндө. Эң чиригендин бири. Коррупциялашкан тармак кайсы десе эле айтат милиция, прокуратура, сот, бажыкана деп. Бирок билим берүү тармагы аябай чиригди. Өтө соңку 3-4 жылдын ичинде чирип бүттү. Неге? Биринчиден министр айымдын айткан эсиңерде да эки эле ката бар экен, эч нерсе болбойт. Башка министр ушундай болгондо ошол замат ошол күнү кетмек. Жок, эч нерсе болбойт. Экинчиден кечээ бир ата-энеден бир энеден интервью алып атат бир журналист. Мына жаңы конуштардан. 3 балам бар дейт. 3-өө мектепке барат дейт. Мектепке барыш үчүн акча бересиз десе берем дейт. Канчадан бердиңиз десе биринчи экөөнө 2000ден эле орноштурдум эле, арзан эле орноштурдум эле дейт. 2000ден бергем дейт. Үчүнчүсүнө 3000 бердим деди. Көрдүңөрбү? Көрдүңөр, бардыгыңар көрдүңөр. Ушуну министриң да көрдү, ушуну прокуроруң да, сотуң да, президентиң да көрдү. Ошол кайсы мектеп экенин билет. Мына Өзбекстанды карагылачы. Өзбекстанда бир журналист бир макала жазып койсо, Мирзиёев ошол жерден барып толтосун чыгарып атат, кууруп. А бизде тып-тынч. Директор отурду да айтты, эми колуңдан эмне келет? Эми көрөсүң, сентябрда келгин 5000 алам деди. Көптү да, бүттү да, көп бүттү да. Бул мамлекет жок да. Мадумаров айтса эле жаман көрө бересиңер го. Биз кагазда барбыз мамлекет, а чындыгында жокпуз. Жокпуз биз. Себеп мамлекет дегендин соту болот. Мамлекет дегендин аксакалы болот. Мамлекет дегендин милициясы болот, мугалими болот. Эжеке, мына мен алам азыр. Мына ушундай эле кат менен Баткен областынын прокурорун өлтүрүп кетпеди беле? Мына ошол, Баткен областынын ошол азыр айыпталып аткан тараптагы ошол өлтүрүлүп кеткен прокурордун ата-энеси, эжеси да кайрылып атат мага. Мадумаровдон гана ушул үн катып коюңуз. Себеп депутаттарга кайрылуунун пайдасы жок экен. Жогорку кеңеш, соттун кажети жок экен, прокурордун кажети жок. Президентиңе жаза берип кол жогору болду деп атат. Кана Жээнбековдун кече булар 25 000 кылып берсе мен 26 000 кылып берем. Сен базарда отургандай сүйлөдүң го. Атамбаевдин бир жагы айтканы туп-туура айтып атат. Бүгүн кандай болуп калды бул? Булар 21 000 деди, мен 22 000 кылып берем. Ишенип койгула мага. Мугалимдер өкүртө кол чаптыңар. Калп экенин билип турдуңар. Кол чаптыңар. Кол чапканыңар аз келгенсип, окуп аткан балдардын ата-энелерин айдап келдиңер. Мугалимдер өтө жаман кыянаттык кылдыңар шайлоолордо. Дайым кыянаттык кылып келесиңер. Мына мен өткөндө Чаткалга барганда, Кызыл Токой айылына бардык беле, ошол мугалимдер кирди, чай иштик. 15 мугалим эжекелер кирди сиздей болгон. Айып бизде, өзүбүздү өзүбүз каргайбыз деп отурушту чайда. Мен кирбейт элем, ошо мугалимдер суранып атат дегенден кирдим ошол жерге. Мен завучмун дейт ушул жерден. 500 сомдон беребиз десе, 10 кишини жыйнап биз бардык деп айтты. Аксакал, баарын өзүбүздүн колубуз менен жасап коюп атабыз. Азыр биз жаштар деп атат. Жаштар жайлап атат бизди. 10-дон 15-тен болуп топтолуп турушат, тал теректин түбүндө. Менин мынча балам бар, канчадан бересиңер? Жок, азыраак болсо жок, кечке чейин күтөбүз дейт. Көтөрүлөт дейт баасы. Аллах Таала эмне деп атат? Пейилиңе жараша бол деп атат. Пейил бүгүнкү күндө 500 сом. Аксакалдар турду го, сакалы менен турду, Гүлчөдө, Алайда. Ай мен алыстан келдим эле 100 сом берем дегенсиңер, бергилечи мен кетип калайын деп. Көрдүңөр го ушуну? Интернеттен же жалгыз мен көрүп атамбы? Атыңыз азыр карашып атат, бирок өзүнө ыңгайлуу кылып жаратат. Бүгүнкү күндө 3 партияга ылайыктап атат. Баягы 9% кылып калтырганынан кара ниеттик ошондо турат. Кара мүртөз бүгүнкү бийлик 9% кылып коебуз деп атат. 9%дын 1 миллиондон ашыгы Россияда жүрөт, көрүп атасыздар. Башың менен жер казсаң дагы, эгерде 2 миллион киши шайлоого катышса, 9% алыш үчүн 180 000 добуш алыш керек.
А бүгүнкү партиялар үйдөн чыкпай, Мадумаровго окшоп какшап, тилин кургатпай, эми үн чыкпай отурат. Эмнеге? Алар акча жыйнап атат. Элге түшүндүрүштүн кажети жок. Нервтин кетириштин кереги жок. Элиң айдаган жака кетет деп атат. Биз сатып алабыз деп атат. 180 миңди алар бөлүп атат. Көбөйттү. Ар бир кыргыз айылда арзаныраак бир тоокдун баасы 300 сом берсең эле жүгүрүп кетет. Бишкекте бир аз көбүрөөк бериш керек, Ошто көбүрөөк бериш керек деп эсебин чыгарып, ошончо акчаны камдап атат. Уурдап, тартып алып, аткезчилик кылып, башка жагынан эптеп камдап атат. Анан эртең базарга барып тоок саткандай кылып сатып алабыз деп атат. А ошого барабы? Менден сурап атат, бүгүнкү күнгө чейин сиз дагы эле элиңизге ишенесизби дейт мага. Мен ишенем. Сиз оңолбойт экенсиз деди. Мен оңолбойм. Сиз түшүнбөй атасыз дейт. Мен түшүнбөйм. Мен бир нерсени түшүнөм. Бергениң дагы арам, алганың дагы арам, ахиретте Алланын жазасына каласың. Мен ушуну түшүнөм. Мен бербейм. Берип, өз колум менен отту ахиретте сатып алгым келбейт. Мен элди дагы берип коюп, ошол элди айдап барып тозокко шайтандын сүйрөп барышын каалабайм. Арам деп какшап атат. Кайра айтып атат арам деп. А булар азыр 180 миңди бөлдү дагы. Кече шайлоодо өткөрүп алып, билишип алды да, түшүнүштү да. Ар бирине орто эсептен 3 миңден берсең 60 миллион сом керек экен болгону. 60 миллион сом 200 миң добуш алыш үчүн. 60 миллион сом бул 1 миллион доллар. А 1 миллион долларды экөө эле таштап коюп атпайбы? Экөө таштайт, 15 баланы кызды киргизет, мал саткандай кылып сатып алат, сен меникисиң дейт. Мен айткандай жасайсың дейт. Бүгүн бул министрге добуш беребиз, момчадан берет ар бириңе дейт. Түшүнүп атасыңарбы? Жөнөкөй эле арифметика го. Бул Курчатовдун же болбосо Сахаровдун закондору же формуласы эмес го түшүнбөй калганда. Ушуну айтып какшасам түшүнбөй аткандан кийин эмне деп кайрылышым керек элге, садагала. Эмне деп кайрылайын. Ошондуктан биз бүгүн партияга дагы айтып атам мен. Өзүңөр көрсөткүлө. Мен бир курсагы 20 килограммдык болгон элитаны көтөрүп баргым келбейт бир жерге. Мен көрсөтөйм, мынау бала, мынау кыз биздин чаткалдан мыкты, Алабукадан мыкты, түптөн жакшы бала, Жетөгүздүн мыкты кызы деп сунуш кылгыла деп атам эл. Биз ушуну колдоп беребиз, ушул элдин талабын талашат деп силер көрсөтүп бергиле деп атам. Бизге келип атат. Мына эшикке батпай калган жигиттер келип атат. Байке, канчадан кыласыз? Мен антип бир сындырым арам нанды оозума салгым келбейт. Ишенип койгула. Түшүнбөй атасыңар деп атасыңар, түшүнбөгөн бойдон өтүп кетким келет мен. Мен ушул бойдон өтөм. Мен жалгыз калган кезде дагы ушул пикиримден кайтпайм. Себеп бул дүйнө убактылуу. Акыретте өлүктү. Келгениңиздерге рахмат, ийгилик болсун. Биз мындан ары карай кыймылдын дагы, партиянын күчү дагы аябай күчөйт. Кайдыгер болбоңуздар. Кимиңиздердин колуңуздардан кандай жардам келсе, ошону бериңиздер. Жакшылыкта кездешели, аманчылыкта кездешели, кийинки кездешкенде бири-бирибизди түшүнүүчүлүк дагы да бийигирээк деңгээлге чыксын. Кудай ошо күнгө жеткирсин. Рахмат чоң.